Күнөсканада нымдуулукту текшерүүчү аппарат орнотулуп, кызматкерлердин ишин жеңилдеткен. Студенттер иштеп чыккан аппарат күнөскананын ичиндеги абаны изилдеп, андагы суунун жетишсиздигин аныктап турат. Биз бул акылдуу теплицаны командабыз менен ойлоп таптык. Себеби кышында деген суук болот, суукта деген теплицалар өспөй калат ичинде. Биз болсо биздин теплицабыз ичинен өзү сугарат, өзү жылытып турат. Нураян Эсенгулов достору менен бул аппаратты 3 айдын ичинде курап чыгышкан. Нымдуулукту текшерүүчү аппаратты курууда студенттер алгач анын чакан моделин жасап алышкан. Бул түзүлүштү курап чыгууда алар робот техникасына тийиштүү болгон материалдарды пайдаланганын айтып беришти. Биздин теплицабыз Arduino Nano микроконтроллеринде чогулган. Жана бул автоматически текшерип суу куюп турат. Бул модуль датчик влажности почвы жерге сайылат жана нормадан чыгып кеткенде өзү сигнал берет да, сигнал бергенде суу автоматически куюлат. Жана бүт керектүү данный эмелер дисплейден чыгып көрүнүп турат. Студенттер Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы IT колледжинде чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо адистигинде билим алышат. Учурда колледжге 80ден ашуун студент тапшырып, 3 топто бөлүнүп окушат. Бул колледжде программирование иностранных языков деген специальность окуйм. Биякта болсо жалаң компьютерлар менен иштейбиз, программалар түзөбүз, проекттердин үстүндө иштейбиз. Студенттерге робот техникасы боюнча сабак берген мугалими мындай аппараттарды жасоодо кылдаттык мамиле кылуу менен программалоону жакшы өздөштүрүү керектигин айтат. Ал окуучуларынын эмгеги менен сыймыктанат. Университетте ошо маалыматтык технологиялар кафедрасы менен биргеликте биз атайын лицензия алганбыз. 2018-жылдан бери иштеп келебиз. Азыр эми ошо биринчи выпусктан чыккан, ошо именно робототехника курсунан чыккан балдар кайра эле ушу университетке убагында окуучу болчу, азыр колледжге студент болуп келишти, университетке студент болуп келип атышат. Кайра эле эми кичинекей өзүнүн кийинки муундарды үйрөтүп аткан кездери да. Жакшы практика болуп атат. Окуу жайда мындай ири долбоорлор менен иштеген студенттер үчүн атайын сабактардын жүгүртмөлөрү өзгөрүп турат. Алар баштаган долбоордун жыйынтыгын көрүү үчүн мугалимдер студенттерди айрым сабактардан бошотуп турушат. Мындай шартта билим алган студенттер келечекте ири долбоорлорду ишке ашырууну максат кылышат. Келечекте пландар көп. Например, теплицаны да чоңойтуп, ичине өстүрүп, огурцы, помидор, бизнес жасап, пландар көп. Дагы кандай түзүлүштөрдү курагыңар келет? Например, принтер, ручка өзү жазган, кагазддарга, жыгачтарга лазер менен өзү тарткан сыяктуу проекттерди будущем жасайлы атканбыз. Нарындын абасы салкын болгондуктан күнөсканаларды куруу актуалдуу маселе. Ал эми даяр болгон күнөсканаларга студенттердин нымдуулукту текшерип, жемиштерди сугарып турган аппараты эң керектүү буюмдардын бири.